Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler, жана Байтүү каналынын катталуучулары. Бүгүн 4-апрель 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Араш Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөбүз. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө ИКОС айылында сатылуучу үй чыгып атат туугандар. Ошол үй боюнча катар маалымат беребиз. Куршапта Кайнар ресторанынан түп-түз бул жака түшүп келатканда ИКОстун аяк тарабы, конечкасы бул жагына алгага кирип кетет. Мына ушул жерге алгага жетпестен, алга деген жазуу бар могул жерде. Ошого жетпестен сол жака акыркы көчөгө келип буруласыздар. Бурулганда эле бул жерден 15 метрге жетпеген жүрүп эле оңго кайрылсаңыздар, сол тарапта биринчи үй сатууга чыгып атат туугандар. Азыр ошол үй боюнча катар чекеден маалымат беребиз. Негизинен эле Куршаптан, Кызыл Октябрдан үй издеп аткан бир туугандарга дагы ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар болот туугандар. Андан кийин кол иретинде баардыгыбызга ушундай үйлөр, участкалар насип кылсын дегендер бирден лайктан басып, каналга катталганды унутпайбыз. Буюрса биздин каналдан дайым ушундай сатылуучу жер участкалар, үйлөр, жакшы маалыматтар чыгып турат. Каналга каттала кетебиз. Биз катар жол бою көрсөтүп кетебиз туугандар. Көрүңүздөр, биз бир жарым 30 секундка дагы жеткен жок туугандар. Үйгө келип калдык. Мына ушул сол тарапта жайгашкан биринчи үйгө келесиздер. Бул жагы негизинен келип туруп такалат, тупикке болот дагы. Биринчи сол тараптагы үйгө кирип келесиздер. Үй боюнча катар азыр жанына барып маалыматын беребиз. Кызыл китеби, документи баардыгы жайында, таза. Анан негизинен эле ИКОСто негизинен ушул Кызыл Октябрь тарапта таза суу бар туугандар, билесиздер. Таза суусу өзү чыгып турат, таза суусу бар. Андан жери дагы кенен. Эгер кимде ким жери чоң үй издеп аткандар болсо, видеону көрүп турабыз. Жери чоң үй чыгып атат. Чекеден маалыматын берип кетели. Кирген эле бисмилла деп, жалпы аянты Кызыл китебинде 18 сотык туугандар. Фактически 25 сотык жери менен мына ушул үйлөр сатууга чыгып атат үй туугандар. Көрүңүздөр, чекеден маалыматын беребиз. Таза суусу саат менен негизи чыгат экен. Анан атайы суу кампа кылып жасап койгонбуз дейт. Толот, суу үзүлбөйт дейт, таза суусу. Анан алып эле жашай турган шартта үй чыгып атат туугандар. Чекеден көрсөтө берели. Биринчи эле үй боюнча маалыматын берсек, мына ушул сол тарапта жайгашкан үй узуну 24 метр туугандар. 5 бөлмөлүү үй, узуну 24 метр. Туурасы 4 метр болуп салынган үй экен туугандар. Биринчи эле мына ушул чоң үй боюнча көрсөтөлү. Мына эки тараптан лестницадан тепкичтен чыгып келгенде, эки жактан тең чыгып келсеңиздер болот экен. Чыгып эле ортоңку бөлмөгө киресиздер туугандар. Бул жер как прихожка же мындай кухня десек де болот. Бул жерге отту жагасыздар, от жагып туруп, бул жерден ортоңку бөлмөдөн кийинки экинчи бөлмө дагы ысыйт туугандар. Бул жерде көрүп атасыздар, негизинен жидке обой тартылып, бөлмөлөрү негизинен толук жашаганга шарты менен чыгып атат туугандар. Кийинки бөлмөсүн дагы көрсөтөлү. Бул бөлмөдө дагы как зал десек да болот. Негизинен мына жүктөр бар экен. Көрөсүздөр. Негизинен эле ушундай жакшы жерден үй чыгып атат туугандар. Ортоңку бөлмөсүн көрсөттүк. Анан бул жактан өзүнчө эшик менен кире турган дагы өзүнчө эки бөлмө кухнясы бар экен туугандар. Бул жагына дагы кирип көрсөтөлү. Бул жака киргенде эле временкасы, мына жерден киргенде временка менен кирип келесиздер. Бут кийим чечип, бул жактан бисмилла деп мына ушул сол тарапка киргениңиздерде кухнясы, мындай айтканда ашканасы бар экен туугандар. Отуруп, үй бүлө менен чай ичип, анан бул жагы конок үй десек да болот. Чоң зал экен, узунунан түшкөн. Бул жерге коноктосуп, негизинен узун зал экен. Залы дагы чоң. Анан бул жерде зал, ушул жерде печка менен эки бөлмө тең жылуу болуп ысыйт. Анан негизи эле суу чыккан, мына жерге кухняны көрүп атасыздар. Бардык шартты кылыптыр. Алып эле сразу жашай бересиздер туугандар. Биз катар бул жакта жери боюнча көрсөтүп кете беребиз. Кийинки бизге жайкы кылып салынган, мындайча айтканда, сөрү, тапчан. Анан бул жакта үчө чокко ылайыкташтырып, месталар кылынган, узунунан пескаблок менен салыныптыр. Көрүп атасыздар. Бул размерин айта кетсек 24 метр, туурасы 4 метр болуп салыныптыр.
Бул жака жайкысы ушул жерге сөрү кылып мул жака жасайын деген пландар бар. Негизи толук кандуу бүт эле экен. Анан бул жагына дагы өзүнчө бардык месталар каралып, суунун шлангалары да кирип, негизинен проект сонун болуп салынган экен туугандар. Бул жагынан негизде ар бир бөлмөлөр дагы кеңири. Анан бул жерде дагы айта кетели, баса отун канасы, анан душ кылып бүтүрүп коюптур туугандар. Шаардагыдай эле жашоо болот. Келесиздер, ишти кылып, кеч кирдип кетсеңиздер, келесиздер дагы бул жерде жуунуп, таранып, таза болуп, кайра шаардагыдай чийип кетсеңиздер болот экен. Көрүп атасыздар, душту. Анан бул жерде ичинде эмне болсо баары калат дейт. Аристон, унитаз, бүт душ эмелери, стиральный машина негизи эле душтун ичиндеги нерселердин баардыгы калат дейт. Көрүп атасыздар, шартты сонун кылып коюптур. Анан бул жакта эми негизинен отун каналары, тандыры негизи баардыгы эле бар экен. Жашаганга шарт бар. Анан бул жерде мына ушул үйү бар экен, аны тартпай эле коелу дейт. Ал уже кыскат болуп кеткен дейт. Бузула турган нерсе дейт негизи келечекте. Анан огородуну байкаңыздар туугандар. Огороду аябай кенен. Көрүп атасыздар, бул жагы узунунан кеткен. Мына жарымына огород кылып, жарымына бак, бедей кылып эгип коюптур. Чекеден көрсөтөбүз. Туган уруктарга ушул видеону дагы бөлүшүп койсоңуздар болот туугандар. Бул жагын көрүп атасыздар, бир ушул жерде эле бир 20 түптөй багы бар экен туугандар. Бедей эгип коюптур. Анан мындай жаңы көчөттөрдөн бактары бар экен туугандар. Катарынан эгип коюптур. Бул жагы өзүнчө беде, бул жагын огород кылсаңыздар болот. Анан бул жака дагы кошумча, бул жакта дагы участкасы бар экен. Ал участкалар боюнча дагы маалымат берели. Кошуналар менен границалар бүт төрт тарабынан тең такталган, тосулган. Ал жагында дагы кошумча жери дегени жанагы 18 соткага дагы кошулуп, кошумча жер тилкеси дагы бар экен туугандар. Бул жактагы көрсөтүп койсок болбойт, көрсөтөлү. Ушундай кенен, огороду чоң болгон үй издеп аткандар көрүп турасыздар. Мына ушул жерден бул жагы дагы өзүнчө бир жер экен туугандар. Бул жерден суу келет дейт. Азыркы учурда мына каналда тазалоо иштери болгон үчүн суу келет дейт, бирок суу үзүлбөйт дейт. Суу келип турат экен. Огородду суарсаңыздар дагы болот. Бул жерге дагы жаш көчөттөрдү эгип, мындай көрүп атасыздар, көчөттөрдү эгип жасап коюптур. Бул жагы да өзүнчө эле чоң жер экен туугандар. Анан бул жагынан бардык кошуналар менен мындай болуп тосулуп, граница такталып, бул жагы ошол ичкериге карап кирбелет экен. Бул жакта мына коңшулар менен бөлүшкөн убакта ошондой болуп бөлүнгөн экен убагындачы. Мындайынан караңыздар, көчөттөрдү эгип, гилаз, кайнолу көчөттөрдүн баарын эле түрүн эгип коюптур. Бул жагынан ошол жака чейин мына кетип атканын көрүп атасыздар. Бул чынында жери аябай чоң экен туугандар. 25 соттук деп атат. Өзүңүздөр идеяңыздарга жараша, өзүңүздөрдүн эмеңиздерге жараша кылып алсаңыздар болот. Көрүп атасыздар мына. Бул жагы дагы аябай кенен, коңшулар менен мындай болуп тосулган, бардык шарты менен сонун болгон үй чыгып атат туугандар. Туугандар, көрүп атасыздар, мына ушундай толук шарты менен чыгып аткан үй чыгып атат. Негизинен эле таза суусу, Wi-Fi бардык шарты бар. Алып эле жашап кетсеңиздер боло турган үй чыгып атат туугандар. Ал эми бул үйдүн баасына келсек туугандар, баасы $55,000. Кеми бар сүйлөшөбүз дейт туугандар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экрандагы агалардын WhatsApp связь номерине байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз Икос айылында мына ушул сатылуучу үй боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга каттала электер, тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.